24-жылдын 7-айы Казпочта, Amazon, DHL жана Nova Post менен бирге бизнести диверсификациялоо боюнча топ 5 почта уюмдарынын катарына кирди. Ага чейинки 1 жыл мурда компания 5 жылдын ичинде биринчи жолу чыгым тартпагандыгы белгилүү болгон. 23-жылдын жыйынтыгы боюнча Казпочта дээрлик 2,5 миллиард теңге пайда алып, анын жалгыз акционери Самрук Казына акционердик коомуна 1,5 миллиард теңге өлчөмүндө дивидендтерди төлөп берген. Ал эми ага чейинки 1 жыл мурда 22-жылдын күз айларында улуттук почта операторун Асель Жанасова жетекчилик алган. С вами Ульяна Ашимова. Сиздер менен Ульяна Ашимова жана иш билиги программасы. Анын жүрүшүндө биз суроо берип, жооп гана албастан чечими менен аракеттеринен көп нерсе көз каранды болгон адамдар кимдер экендигин түшүнүүгө аракет кылабыз. Многое зависит. Мына кезектегиси келди. Ал дагы эч нерсе жасабайт. Асель Жанасова Казпочтада өзгөрүүлөр кандай жүргөндүгү тууралуу айтып берет. Аткара албайбы, биз бошотобуз. Компанияда эмне өзгөрдү? Казпочта ал салттуу почта болбой калган. Робот подъезжает. Робот келип, бул арабаны алып, аны өзү жүктөйт. Казпочта жетекчиси күн сайын кандай тандоого туш болууда. Биз кызматкерлерди иштен бошотуп жибере албайбыз. Ал ошондой нукка салынганбы. Ал менинче менин жеке жоопкерчилигим. Мен өзүбүздүн кызматкерлерге силер өз учурунда жеткирбесеңер бала кагаз жалаяксыз калат деп айтам. Асель Жанасова Казпочта акционердик коомунун башкармалыгынын төрайымы, президенттин болошак программасы боюнча Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, соода вице-министри, улуттук банк түзүмүндө жана Аста финансы борборунда иштеген. Саламатсызбы, Асель? Азыр биз Астана шаарынын логистикалык борборунда турабыз деп айтып кетели. В прессе уже прошла информация, и вы об этом писали, что... Жана бул жакта Toshiba менен биргеликте сиздин пилоттук долбооруңуз ишке ашырыла тургандыгы боюнча маалымат басма сөздө тараган. Аны сиз да айтып кеттиңиз. В первую очередь. Да, спасибо большое. Буквально на прошлой... Ооба, чоң рахмат. Өткөн жумада эле биз Toshiba менен иш алып баруу боюнча Жапониянын мамлекеттик грантына кол коюштук. Toshiba — это наш технологический стратегический партнер. Ал биздин технологиялык стратегиялык өнөктөшүбүз. Анткени логистикалык борбор ал почтанын жүрөгү болуп саналат. Бул жерде биз күн сайын 100 миңге чейинки жөнөтүүнү кайра иштетип чыгабыз жана албетте анда биз үчүн кайра иштетүү ылдамдыгы менен сапаты маанилүү. Андыктан биз иргөө технологиясын, кампа имараттарын автоматташтыруу технологиясын болушунча ишке киргизебиз. Өзгөчө роботтоштуруу жагын. Ал анда кандай чеш алып барат? Будем увеличивать. Биз иш өндүрүмдүүлүгүн жогорулатпайбыз. Биз үчүн алгачкы фактор ылдамдык. Башкача айтканда, кампа жайларында кайра иштеп чыгуу. Ал абдан ылдам өтүшү керек. Анткени акыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай, бизде мына тигилер адамдар башка жөнөтмөлөрдү кайра иштеп чыгып жаткан кезде арабалар турат. Адамдар жетишсиз болуп жатат. Тигил жакта болсо багыттары боюнча жол артуучу фуралар күтүп турат. Мисалга алсак, бизде тигил араба даяр турат. Ал кайра иштелип чыккан. Түркистан облусуна жөнөп кетүүгө даяр. Человека, который должен... Эми болсо ал аны жүктөөгө тийиш болгон адамды күтүп жатат. Мы внедряем роботов, чтобы не ждя человека. Биз адамды күтпөс үчүн роботту ишке киргизебиз. Робот келип ал арабаны алып өзү жүктөй баштайт. Ал өзү түшүнөт, арабада белги бар. Кайсыл багытка кетээрин билет. Фурага жүктөйт, аны менен биз убакытты ылдамдатабыз. Канчага түшүнүктүү болушу үчүн. Если в среднем 3 часа. Орточо алганда түнкүсүн өлчөмү көп болгон учурда бир чоң фураны жүктөө 3 саатка, айрым учурларда 6 саатка чейин жетет. Эми аны жарым саатка жеткиребиз. Бир нече сааттан жарым саатка чейинби? Ооба, жарым саатка чейин. Алматыда дагы биз иргөө тилкесин ишке киргизүүдөбүз. Ал жакта убакыттын токтоп калуусу орун албашы үчүн 10 мүнөткө чейин кыскартууну ойлонуштуруудабыз. Анткени фуралар туруктуу негизде кыймылда болуп туруусу керек.
Асел, биз азыр 2024-жылдын акырында турабыз. 2023-жылдын башталышында улуттук операторду өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыкты деп доклад бердиңиз эле. 2023-жылдын акырында компания биринчи жолу пайда алып, жада калса акционерине дивидендтерди төлөп бергендиги белгилүү. Бул жылы кандай? Финансылык көрсөткүчтөрү кандай? Ал тууралуу азыр айтууга болобу? Да, 23-й год был. Чындыгында ооба, 2023-жыл биз үчүн арымдуу болду. Компания көптөгөн жылдар аралыгында чыгымдуу болгондуктан алдыбызда чакырык турган. До сих пор у нас есть вот антикризисный план по выводу компании до того уровня, когда компания более-менее может. Азыркыга чейин компания анча мунча даярданып, эл аралык компаниялар менен атаандаша ала тургандай деңгээлге чыгаруу боюнча антикризистик мерчемдерибиз бар. Бул жылы дагы өткөн жыл арымында жабабыз деп мерчемдеп жатабыз. Анткени электрондук коммерция мөөнөтүнүн өсүмү бүгүнкү күндө 143% көрсөтүп турганын байкоодобуз. Что мы видим, какую динамику роста? Это вот если Биз эмнени көрүп турабыз? Кандай болгон өсүш арымды? Эгерде Казакстанга келген жөнөтмөлөр өлчөмү жогорулаган болсо, 49% айылдарга кетет. То есть мы видим активность в развитии электронной коммерции, что посылки уже. Башкача айтканда, биз электрондук коммерциянын өнүгүүсүнүн активдүүлүгүн, жөнөтмөлөр колдонулууда экендигин, айыл жашоочулары сатып алып жаткандыгын көрүп турабыз. Ошол кубантууда. Менде күн сайын теңдем болот. Анткени акционерибиз бар. Самрук казына каржы жыйынтыктары пайдалуу болушу керек деген максатты коюуда. Бирок ошол эле учурда Казпочта бүгүнкү күндө шаар менен айылды, мамлекет менен айылды бириктирип турган жалгыз административдик тармак болуп саналаарын билесиздер. Мы обслуживаем практически 7 миллионов граждан. Биз дээрлик 7 миллион жаранды, айыл жашоочуларын тейлөөгө алабыз. Ал жакка бизнестен эч ким барбайт. Анткени ал айылдардагы пайдалуу бизнес эмес. Бизде дагы ошол дилемма, ар күндүк дилемма. Быть финансовой прибыльной компанией, либо же Финансылык жактан пайдалуу компания болуу же социалдык туруктуулук, биз сунуштоого тийиш болгон социалдык милдеттенмелер деген дилемма. Анан ошол дилемманы күн сайын кантип чечип жатасыңар? баланс, где-то понимая, что, вот допустим, Ар бир күндүк теңдем. Мисалы, гезиттерди айылга жеткирүү. Бизде акыркы тарифтер 2017 жылдан бери алмаша элек. Но при этом у нас ежегодная индексация. Бирок ошол эле учурда бизде айлык акыны жыл сайын индексациялоо жүрөт. Бензинге баанын өсүшү, чыгымдуулугубуз жакшы эле өсүп жатат. Жылына 30% чегинде. И при этом это значит, что мы где-то маржинальные продукты, где мы хорошо зарабатываем, мы перекрываем. Ал дегенибиз айрым жерлерде биз жакшы акча тапкан жактарда маржиналдык продуктулар менен ал чыгымдардын ордун жабабыз. Чыгымдуу сервистердин, ал негизинен гезиттерди жеткирүү, пенсия жөлөк пулдарды жеткирүү. Негизинен биз айыл калкын тейлөөгө алган жалгыз банк, финансы институту болуп саналабыз. У нас там банкоматы, мы содержим. Бизде ал жакта банкоматтар бар. Айылдардагы финансылык инфраструктураларды колдоого алуудабыз. Өзүбүздүн инкассатордук унааларыбыз бар. Алар айыл жерлерине нак акчаларды жеткиришет. Асел, ушул шарттарда кайсыл бир бөлүгү баары бир мамлекет тарабынан субсидияланат да. В этом году нам сократили. Жок, бул жылы субсидияларды толук кыскартышты. Этот год мы выходим без субсидий. Жылды биз мамлекеттен субсидияларсыз сунуштаган жөнөтмө бизнесинен алынган пайданын эсебинен жаап жатабыз. Биз аймактарга подкүзник же жалаяктарды эңири жеткирүүчү болуп саналабыз. Ал социалдык кызмат көрсөтүүлөр порталы. Биз мамлекеттин жардамы менен калктын социалдык жактан аярлуу катмарлары алышкан кагаз жалаяктар дейбизби, памперстерди айтып жатабызбы? Памперсы, и для нас важно. Ооба, биз ошолорду жеткирип беребиз. Биз үчүн аларды өз учурунда жеткирүү маанилүү. Ошондуктан биз өзүбүздүн кызматкерлерге силер өз учурунда жеткирбесеңер бала жалаяксыз, азыксыз калат деп айтам. Анткени балдардын азыктарын дагы жеткиребиз. Ошондуктан өз жалаягын күткөн бала өз пенсиясын күткөн адам деп ойлонобуз. Да, вот у нас миллион человек, которые Бизде ай сайын үйүнө жеткирип берген миллиондогон адам бар. Пенсиясын, жөлөк пулун үйүнө жеткирип берген жалгыз мекемебиз. Көзү көрбөгөн, буту баспаган адамдар бар. Биз болсо калктын ошол катмарын тейлөөгө алабыз. Биз үчүн бизде жөнөтмө, акчалар, биздин кызмат көрсөтүүлөр үзгүлтүксүз жеткирилип берилип турганы маанилүү. Бул жерде баары күнү түн иштейби?
Ооба күнү түнү 3 нөөмөт менен 24-кө жети. Түнкү нөөмөт учурунда ылдамдыгыбыз төмөндөбөсүн деп талап кылабыз. Башкача айтканда түнкүсүн кампа, күндүзгү интенсивдүүлүк менен иш алып барат экен да. Ооба, мисал алсак, бүгүн бизге күндө 20 000 жөнөтмө кирген болсо, Алматыга бүгүн 80 000 кирди. Айрым учурларда болгон. Мисалы, аяк оонада 150 000 кирген. Ал эми жаңы жыл алдында кандай болот? Биз ага даярданып жатабыз. Анткени факторлору көп. Ага бороон, кар кирет, авиа каттамдар жабылып калат. Биздики болсо фуралар, жолду кар каптап калышы мүмкүн. Эгерде мындайча алганда компаниянын өнүгүүсү тууралуу айта турган болсок, ал жөн гана оптимизациялоо эмес да. Менин оюмча, ошонун эсебинен силер көп жылдык чыгашалуулуктан кийин кыйла олутту пайда ала алдыңар. Анан дагы инвестицияларды тартуу, баардык бизнес ошондой иш алып барат. Ал эми улуттук почта операторуна келсек, инвестицияларды тартуу боюнча кандайдыр бир мерчемдер барбы? Ал инвесторлор кимдер? Жана эң башкысы, ошол инвестицияларды кайсыл жакка жумшайлы дейсиңер? Бүгүнкү күнү инвесторлорго эмнелерди сунуштап жатасыңар? Казпочта, она перестает быть традиционной почтой. Мы сейчас... Казпочта ал салттуу почта болбой калды. Биз азыр жаңы бизнести жөнгө салып жатабыз. Аймактагы эң ири логистикалык почта оператору. Эмнелерди аткардык? Эгерде салттуу негизде почта башка өлкөлөрдүн почта операторлорунан гана өлчөмдөрдү кабыл алган болсо, шарттуу алсак Кытай почтасынан, анда биз Кытай почтасынан гана өлчөмдөрдү ала алчубуз. А есть другие... Башка логистикалык операторлор бар. Алар да товарларды ташып келишет. Өзгөчө интернет дүкөндөрдүн товарларын. Эреже боюнча биз аларды калып, кайра иштеп чыгып жеткирип бере алмак эмеспиз. Биз эмне кылдык? Биз инновацияны киргизүүдөбүз. Ал инновациялык өндүрүм cargo to mail деп аталат. Переводим логистические потоки в почтовые потоки, тем самым увеличили объем входа в страну. Биз логистикалык агымдарды почта агымдарына өткөрүүдөбүз. Аны менен өлкөгө кирүү менен транзит өлчөмдөрүн жогорулаттык. Ошентип бүгүнкү күнү чоң өлчөмдү кайра иштеп чыгуудабыз. Биз чек арадагы ири бажы брокербиз. Биз ири ташып жеткирүүлөр менен баардык багыттарда иш алып баруудабыз. Өтүп жаткан жылы биздин чоң долбоорубуз ал Кытайдын дегеле дүйнө жүзүнүн экинчи ири логистикасы. Ал U20 Express. $200 миллион инвестицияланды. Мы создали совместное предприятие Биз Кытай жана Борбордук Азия ташып жеткирүүлөрү боюнча биргелешкен ишкана түздүк. Борбордук Азияда ири экспресс ташып жеткирүүчүнү түзүп жатабыз. Ошентип биринчи өлчөмдөрдү Temu аянтчалары боюнча баштадык. Эми болсо Shein, TikTok жакындап келе жатат. Америка өндүрүмдөрү боюнча дагы, анткени алар глобалдык ташып жеткирүүчүлөр. Биз Борбордук Азия өлкөлөрүнө ташып жеткирүү боюнча бирдиктүү өндүрүмдү түзүп чыктык. Это первое. Сейчас второй этап у нас, так как объемы растут и нужны складские помещения. Бул биринчиси. Эми болсо бизде экинчи баскыч турат. Анткени өлчөмдөр өсүүдө жана кампа жайлары керек болууда. Ал иргөө ылдамдыгы, ал инновацияларды киргизүү. Алматыда биздин азыркы кампа жайларыбызды биз биргелешип толугу менен 100% иргөө тилкесине киргиздик. Логисттерде биз атаандашып жатканыбыздан улам атаандаштык Казакстан ичинде гана эмес. Буга чейин ал товарларды Латвиянын Казакстандагы почтасы Борбордук Азияга ташып келген. Кытайдан Латвияга алып келишкен. Латвиядан Казакстанга, Борбордук Азияга ал 45 күндү алган. Мында алардын тарифтери бир аз төмөн болчу. Потом был этап, когда... Андан кийин биздин өлчөмдөрдү Өзбекстан алган учур болгон. Өтүп жаткан жылдан тартып биз бардык тикелей болгон агымдарды нөлгө түшүрдүк. Эми болсо Кытайдан келген агым түз Казакстанга кирет. Анын ичинде AliExpress, Alibaba алар салттуу негизде башка өлкөлөр аркылуу ташуучу. Эми Казакстанга тикелей кире баштады. Ага кошумча транзиттин 9 мамлекетин биз Казакстан аркылуу алып кеттик. Через Казахстан. Асель, с какими чувствами? Асель, жаңы кызматка кандай сезимдер менен кириштиңиз? Кантсе да вице-министр деген маанилүү кызматта. Бирок бул жерде биринчи жетекчи. Ошол мезгилдеги Казпочтанын абалын эске алганда, кантсе да иштин татаал фронту болгон. Ал кандай эле? Ну, да, на самом деле, когда ты первый руководитель... Ооба, чындыгында биринчи жетекчи болуп турганда күн сайын ыкчам чечилүүгө тийиш болгон маселелер чыгып турат. Тем более, когда я приступала,
были много социальных вопросов, люди недовольствие людей. Анын үстүнө мен ишке киришкен кезде социалдык маселелер да көп болчу. Элдин нааразычылыгы, чоң көйгөйлөр бар эле. Бирок экинчи жагынан мен андай көйгөйлөрдү өзүм жакшы көрөм. Ал дагы мен математик жана физик болгондуктан маселе чыгарганды жакшы көргөнүмөн болушу керек. Алсак түшүнүксүз актив. Аны ушундай мөөнөт ичинде кантип чыгарыш керек деген мааниде. Сроки. А сроки вам поставили? Сизге мөөнөттөрдү белгилешти беле? Потому что надо было платить заработные платы, надо было выживать. Мен өзүм үчүн коюп алгам. Анткени эмгек акы төлөш керек эле. Жашоого далалат кылып, элдерди багыш керек болчу. Себеби ар бир адамдын бүлөсү, балдары, үйү бар да. Болжол менен 7 айдай катуу каршылаштар болду. Элдер каалаган жок, алар ишенишкен жок. Мына кезектегиси келди. Ал дагы эч нерсе жасабайт. Ушунчалык ишенбестик болгон. Бир нерсе өзгөрөт деп ишенишкен эмес. Анткени биз кызмат көрсөтүүнүн жаңы түрүн өнүктүрөбүз деп айта баштадык. Каршылык болду. Эмнеге биз салттуу почтабыз. Биз кат гезиттер менен иштешибиз керек дешип, ушундай болгон. Ким тарабынан персоналдардын кайсыл баскычы? Разного уровня руководители были, разного уровня сотрудники были. Ар кайсыл баскычтагы жетекчилер, кызматкерлер да бар эле. Айрым учурларда чоң саботаж болду. Аймактардан байкап жаттык. Аймак чоң да, маданий айырмачылыктар бар. Ар бир аймак бул өзүнчө мамиле кылуу. Я вот за год максимально объехала все территории, где вот у нас есть производство. Мен бир жыл ичинде биздин өндүрүш бардык жерди кыдырып келгенге аракет кылдым. Биринчиден ал жеткирүү, ал коммуникация биринчи кезекте. Экинчиден биз киргизгенге белгилүү бир каржылык болду. Алар КПА жетекчилер, бирок финансылык көрсөткүчтөр. Биринчи принцип кирешени эсептөө, чыгашаны эсептөө, кайсыл жакка сарптап жатканды. Чыгашалар эсептелинген эмес, мамлекеттик башкаруу принциби болгон. Мамлекеттик органдар негизинен пайда алышпайт. Бул жакта болсо маданият башка. Биз элдерге үйрөттүк. Жеке финансларды кантип жүргүзсөңөр, кирешилер кайда жана силердин чыгашалар дедик. Ваши расходы. Башкача айтканда алар мамлекеттик мекемеде эмес, улуттук компанияда иштегенге үйрөнүшкөн экен да. Что ваши Силердин кирешилер, силердин эмгек акы пайдаган эмес. Кандай сарптап жатканыбызга, канчалык сарамжалдуу сарптап жатканыбызга көз каранды болот. Ошондо ар бир тыйынын эсептей башташты. Биз областтын ар бир жетекчиси өз КПАсына өзү жооп бергендей система нуктаганбыз. Аткара албайбы, анда коштошобуз. Мына ошондой милдет. Потому что, вот такая. Анан жетекчилер арасынан сиз менен кош айтышкандар көп болдубу? Ооба, биз коштоштук. Анткени аймактык кризистер болгон. Бизге алмаштырууга туура келди. Анткени бизде убакыт жок. Ал эми жетекчи, анын үстүнө миңдеген кирешилерди башкарып, бүтүндөй аймакка жооп берген жетекчи. И нам Алардын ордуна Казпочтада иштегендер арасынан эле келдиби же башка менеджерлерди тарттыңарбы? мы стараемся Дегенкиси бизде меритократия принциби, адилеттүүлүк принциби бар. Биз алгач ички сынак өткөрүүгө аракет кылабыз. Ички потенциалдын өсүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. потому что, знаете, вот за 2 года, что я поняла, это Анткени билесиздерби, 2 жыл ичинде мен түшүнгөнүм почта адистештирилген иш экен. Аны жакшы түшүнүү зарыл. есть молодые ребята, которые понимают. Жаштар бар, аны түшүнүшкөн, аны менен шыктанган, көздөрү күйүп иштөөгө даярлар. Анан биз андайларды түшүнүп көтөрмөлөйбүз. Бүгүнкү күндө филиалдардын жетекчилерине, аймак жетекчилерине ички камдан, өз потенциалыбыздан гана дайындап келе жатабыз. Резерва. У нас есть крупные хабы. Мы работаем над... Бизде ири хабтар бар. Биз азыр биргелешип авиа хаб түзүү үстүндө иштеп жатабыз. Эмнеге? Анткени бизде агым бар, авиа агым бар. Андан биз Казакстандын ири жигерин көрүп турабыз. Түркистан аэропорту менен тажрыйбабыз бар. Биз ал жакта Кытай түрк ташууларын, авиа ташууларын локалдаштырдык. Түркистан авиа каттамы менен биргелешип иш алып барууда аэропорттун тарифтери, каттамдарды жакшыртуу боюнча иштештик. Биргелешип иш алып баруу боюнча, каттамдарды жакшыртуу боюнча иштештик. Анткени ири эл аралык ташуулар болгондо алар кайсыл жакты карашат. Алар аэропорттун шарттарын карашат. Кошумча темир жол менен ташуусу бар же жоктугуна, кандай авиа ташып жеткирүүлөр бар экендигине көңүл бурушат. Мы сейчас развиваем Актюбе с крупным инвестором, турецким инвестором. Сейчас вот идет у нас процесс. Азыр болсо ири инвестор, түрк инвестору менен Актөбени өнүктүрүп жатабыз. Азыр макулдашууга кол коюшуу жүрүмү ишке ашырылууда. Азыр Актөбе аэропортуна $25 миллион
инвестициялашууда. Ал жакта биз ири логистикалык хаб куруудабыз. Биринчиден ал биздин Борбордук Азия аймагына келип жаткан түрк өлчөмү. Алматы хабы бар, Алматы аэропорту. Ал жакта да ири логистикалык хаб курабыз. Бул болсо Астана. Азыр бизде Казпочтанын жер тилкесин териздөө жүрүүдө. Казакстан боюнча түндүк хабын кураштырабыз. Но здесь конкуренция с аэропортами соседних стран, и мы работаем в комплексе с местными. Бул жакта коңшулаш өлкөлөрдүн аэропорттору менен атаандаштык. Биз жергиликтүү аткаруу органдары менен биргелешип, эл аралык ташуулар менен комплекстүү иш алып баруудабыз. Аларга эмне керек, шарттары кандай дегендей. Анан карго ташуулар, дал карго ташуулар турган ушул сындуу хабты түзүү үстүндө иштөө. Андан ары ал биздин нан, себеби кирер замат биз бажы териздөө, ташып жеткирүү жана транзиттен акча таба баштайбыз. Это вот первая, средняя, последняя миля, это сортировка. Я всегда говорю, мы можем построить золотые склады, но если они будут пустые, это не рабочий механизм. Так что здесь комплексный подход, это продажи, это объемы. Бул биринчи ортоңку акыркы, ал иргөө. Биз алтын кампаларын куралабыз. Бирок алар бош болсо, анда ал иштебеген механизм деп келем. Демек бул жакта комплекстүү мамиле кылуу жатат. Алар сатуу өлчөмдөр, ар дайым арзан бааны ким берет деп карап турушкан биздин жүк ташып жеткирүүчүлөр менен ар бир күнү иш алып баруу. Анан дагы ага мамилелер кирет. Узак мөөнөттүү мамилелерди нукташтыруу. Ар дайым Казакстанда артыкчылык болсун деген таризде. Ири ташып жеткирүүчүлөр өз карталарында Казакстанды белгилер замат Казакстан кабыл алып, тез иштеп чыгат деп досторуна, өнөктөштөрүнө атаары менен биз хабка айланабыз. Ар дайым ылдамдык. И сейчас вот у нас прям ключевой момент, потому что все традиционные методы, каналы передачи товаров, грузов, там... Азыр бизде маанилүү учур болууда. Анткени товарларды, жүктөрдү өткөрүп берүүнүн бардык салттуу ыкмалары. Ал жакта ар тарапта геосаясий абалдан улам көйгөйлөр болууда. Азыр ошол агымдарды транзит аркылуу алып кетүүдө Казакстандын мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүн биз Түркмөнстанга биринчи транзитти жөнөттүк. Абдан ийгиликтүү. Андай болоорун эч ким деле билбептир. 14-15 күн деген абдан тезде. Анан дагы Армения менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Арменияга Кытай өлчөмдөрүн биз кургак жер менен алып кетип турабыз. Забирать. Есть такой рейтинг, Всемирный почтовый союз ежегодно оценивает деятельность почтовых операторов мира. Атайын рейтинг бар. Дүйнөлүк почта бирлиги жыл сайын дүйнөнүн почта операторлорунун ишкерлигине баа берет. Ар бир мамлекеттин өзүнүн рейтинги бар. Ошентип эгерде биз 22 жылы баса рейтинг 24 жылы 23 жыл үчүн чыгат. Анткени алар компанияга олуттуу аудитти ишке ашырышат. 22 жыл үчүн өлкөлөрдүн 4 категориясында менимче 70 орунда болсо керек. Өлкөлөрдүн 3 категориясы алар кыйла өнүккөндөр. Бизде мына ошондой рейтинг бар. Рейтинг почта менен болгон. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча биз биринчи эшелонго кирдик. Ага 50 мамлекет кирет. Бирок анын ичинде акыркысыбыз. Бирок силер жаңы гана баштадыңар да. Жаңы гана баштадык. Биз ошол биринчи дүйнө почталарынын 50 мамлекетинин катарына кирдик. Ошентип аңдоо биз туура багытта бара жатканыбызды билдирет. Ушул жол аралыгында сиз туш болгон кыйынчылыктар тууралуу сөз кыла турган болсок, алар көбүн эсе инфраструктуралык болушу ыктымал. Аралыкты эске алып, Казакстандын алыскы аймактарында интернеттин анча туруктуу болбогондугун эске алганда, ошону чечүү боюнча түшүнүк барбы? Кандай келечектерде, кайсыл мезгил аралыктарында? Да, содержание именно бизнеса в регионах это... Ооба, аймактарда бизнес жүргүзүүнү күтүү бул абдан кымбат кумар. Биз болсо ар бир кызмат жок дегенде социалдык кызматтар нөлгө иштеши керек деген бизнести курууга аракет кылып жатабыз. Бизде туруктуулук фактыны эске алганда 2 жыл ичинде биз өндүрүштүк персоналдын эмгек акысын 50% жогорулаттык. Ал абдан кымбат. И это очень дорого, потому что, опять, это конкуренция, тарифы вы не можете просто так поднять. Анткени кайра эле атаандаштык. Тарифтерди жөнү жок эле көтөрө албайсың. Анткени тарифти рынок аныктайт. Анан айрым жерлерде 2017 жылдан бери көтөрүлгөн тарифтерди биз акырындык менен рыноктук ыкмаларга жакындата баштайбыз.
Уволить мы сотрудников не можем, и нужно содержать. Кызматкерлерди жумуштан бошотуп жибере албайбыз. Демек аларды күтүү, багуу керек. Биз аймактардагы ири жумуш берүүчүбүз. Аны менен катарлаш жаңы бизнести ишке киргизүү багытында иш алып барып келүүбүз. Кийинки жылы дары-дармектерди жеткирүү жагына даярданып жатабыз. Анткени бизде сактоо үчүн шарттар бар, ташып жеткирүү шарттары. Биз эң алыскы аймактарга чейин барабыз. Ар бир чарчы метр иштеши үчүн биз кампа жайларын жана транспорттук кубаттуулуктарды максималдуу негизде толтурушубуз керек. Же ошол эле каттам өзүн акташы абзел. Болушунча тендерлерге, сынактарга катышуудабыз. Ал дагы кошумча өлчөм алабыз деген ниетте жасалууда. Эмне себептен кызматкерлерди жумуштан бошото албайм деп айттыңыз? Ал ошондой нукка салынганбы же сиздин жеке пикириңизби? Ал менимче менин жеке жоопкерчилигим. Сен жумуштан бошотуп же кыскартып жиберген эң жеңил жагы. Менимче компанияда орун алган жигерди өнүктүрүүгө аракет кылып көрүш керек. Анан дагы элдерге ишенгенге мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Биз ошон үчүн иштеп келебиз да. Создавать новые рабочие места, создавать инновационные продукты. Жаңы жумуш орундарын түзүү жагында, инновациялык өнүмдөрдү түзүү жагында, өзгөчө аймактарда, анан дагы бизнести жаап салбоо, чыгымдардан пайда алууну кошумча түзүү сыяктуу ар кыл ыкмалар зарыл болот. Ал дагы биздин колдон келип жаткандай, бирок бир канча убакыт талап кылынат.